жакшы көрүнүш. Каракол шаарынан келген делегаттарды шаар мэри Айтмамат Кадырбаев жылуу тосуп алды. Алар менен алгач таанышып, шаардагы жүрүп жаткан иштерди айтып берди. Делегаттар тажрыйба алмашуу жана Ош шаарынын өнүгүү жолунда бара жаткандыгын көрүү максатында келгендиктерин жашырышкан жок. Мындан улам кала башчысы шаарды кыдырып көрсөтүүнү пландап, алгач Актилик Кичи районунда курулуп жаткан ооруканага барышты. Оорукана 2016 жылы курула баштаган. Курулуштун учурда 70%га жакыны бүтүп калды. Ушул жылдын июль айында пайдаланууга берилет. Биз бул оорукананы 2016 жылдын август айында баштаганбыз. Жумуш иштери акырындап жүрүп жатат. Биз кыргыз эли үчүн сапаттуу оорукананы куруп берүүнү ниет кылганбыз. Буюрса жай мезгилинде бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Бизден кабар алып, бизге көмөктөшүп жаткан Ош шаарынын мэрине жана жалпы жетекчилерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Оорукананы курууга жалпы 1 миллиард 800 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Биз ошону коштура албай кыйналып атабыз. Бирок бизде шаарда эмнеси абонент саны кошулган себеби 50% софинансирование бар да биздечи. Андан соң келген делегаттар Нышанов атындагы орто мектебин модулдук отканасын көрүштү. Мындай отканалар республика боюнча Ош шаарында гана бар. Откананын өзгөчөлүгү чыккан уулуш өзүндө калат. Ошондой эле көмүрдү, электроэнергияны үнөмдөйт. Мындай отказандар шаардын 43 жеринде бар. Келген делегаттар отказанды кызыгуу менен көрүп, Каракол шаарында да колдонууга кызыкты. Таң калуу менен карап атышат булар. Эми действительно алганда буларда азыр андай Ош шаарындагыдай болгон бул энергетический жактан бир революция болуп атты да булардачы. Энергетический жактан. Булар таң калыш менен карап, эми өздөрү азыр данный менен сурап атышат. Завод директорлордун контакт номерлерин ушулар берсек, эми өздөрү дәл ошол иш алып барат. Эми мындан сырткары өздөрүнүн дагы азыр өздөрүнүн сотрудниктерине жөнөтүшкө азыр айтып атат, кел биз сизден бир обмен опыт алып кетсек жакшы болот эле деген. Бизге каршы эмеспиз, ар дайым жардам беребиз. Кала башчысы конокторго саркынды сууну тазалоочу бекеттин ишмердүүлүгүн да көрсөттү. Каналарды өзүбүз курдук. Ош шаарынын гүлдөтүп кооздукка айланткан Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатын көрүүгө ашыккан делегаттар ишкананын питомниги менен таанышып чыкты. Аталган ишканада учурда 2 миллионго жакын гүлдүн түрү бар. Алардын жүргүзүп жаткан ишине кызыктар болгон Каракол шаарынын жетекчилери тажрыйба алмашууну көздөшөт. Алар шаардын тазалыгын, кооздугун, өнүгүү жолунда бара жаткандыгын баалашты. Ош шаарын буга чейин дагы 2 жолу келип көрүп кеткем. Ошондо планым бар болчу, ушул биздин Каракол шаарындагы ушул муниципалдык ишканалардын жетекчилерин алып келип көргөзүп, ошол жерде жасалып аткан иштер менен тааныштырып, ушул Ош шаарынын опыттарын ушу колдонсокпу деп бизде дагы. Мына азыр мэр менен бир топ жерлерди көрүп чыктык. Эми чындыгын айтыш керек, Ош шаарында бир топ өзгөрүүлөр болуп атыптыр, жетишкендиктер абдан көп экен. Каракол шаарынан келген делегация алдыдагы 2 күн аралыгында Ош шаарындагы бардык мекеме ишканаларда болуп, ишмердүүлүгүн көрүп чыгышат. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.